болгондо деген 97% солнечное отопление, 3% болсо жана дрованы колдонуп отопление деп технологияны айтып берет. Андан кийин вредительдер, болезньдер жана ошондой эле аларга каршы микориза жана симбиоз деген бир эме болот. Атай лекторду чыкырды, алда келип микориза боюнча сиздерге жакшы бир лекция өтүп берет. Андан кийин пермакультура деген эме. Пермакультура в сельском хозяйстве и как образ жизни показать и рассказать. То есть алар деген еще экскурсияда өткөрүп беришет да. Кандай жашашат, пермакультураны кандай колдонот, пермакультура менен органиканын ортосунда байланышты и смысл образа такой жизни. То есть эмнеге алар пермакультурага келишти деген теманы айтып беришет да. Ушул блокнотко кыскача анан жака баргандан кийин да брошюраларды андан башка көп айтып берчү нерселер болот, кызыктуу болот.